Комикстер жана манга азыркы дүйнөлүк маданиятынын искусствонун маанилүү бөлүгү болуп калды. Алар жаштарды кызыктыруу менен гана чектелбестен, дүйнө жүзү боюнча креативдүү индустриянын өнүгүшүнө чоң таасир этүүдө. Бул уникалдуу баяндоо формалары визуалдык искусствону текст менен айкалыштырып, бардык курактагы окурмандарды өзүнө тарткан кызыктуу окуялар жаратат. 21-кылымда комикстер жана манга жаштарды жашоосунун маанилүү ролу ойнойт. Алар элестетүүнү, креативдүүлүктү жана сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө көмөкчү болот. Жаштар бул чыгармалар аркылуу ар түрдүү маданияттар менен таанышып, татаал социалдык темаларды түшүнүп, ар нерселерди үйрөнө алышат. Бирок комикстер менен манганын глобалдык ийгиликтерине карабастан, Кыргызстанда азырынча өзүнүн комикстерин жазуу жана чыгаруу маданияты калыптана элек. Бул тармакта салттардын жоктугу же жергиликтүү сүрөтчүлөрдү жана сценаристтерди колдоо үчүн каражаттардын жетишсиздигинен болушу мүмкүн. Эмне кылсак болот? Кантип биз өзүбүздүн маданиятыбызды комикстер аркылуу дүйнөгө же аз болсо да өз элибизге тааныта алабыз? Биринчиден, моралдык, материалдык колдоо. Сүрөтчүлүк, жазуучулук жана режиссердук конкурстарды жылына аз дегенде 2 жолу өткөрүп туруу, байгелердин түрүн коюу, катышуучуларды жакшы иштөөгө максат берүү. Экинчиден, чыгармаларга жай-жайдан кыргыз маданиятын киргизүү. Үчүнчүдөн болсо, эл аралык конкурстар. Коңшу өлкөлөр менен бирге чоң конкурс кылып, ага бардык авторлорду чакыруу. Бул авторлор арасында тажрыйба алмашууга алып келет жана элдердин кызыгуусун арттырат. Жыйынтыгында Кыргызстанда улуттук комикс индустриясын түзүүгө чоң потенциал бар. Жаш таланттарды колдоо жана бул искусство тармагын улуттук элементтерди интеграциялоо өлкөнүн маданиятын мурасын ар түрдүү кылып, кыргыз маданиятын эл аралык деңгээлде көңүл бурууга өбөлгө түзөт. Каналга катталыңыздар.